Бул жашоодо биз үчүн ден соолугубуз абдан чоң мааниге ээ. Биринчи байлык ден соолук деп элибизде айтылат. Бул калети жок сөз. Бирок көпчүлүгүбүз ден соолуктун баркын өз убагында биле бербейбиз. Качан ден соолукту жоготуп, ооруга чалдыкканда ойлоно баштайбыз. Мына ушул биз үчүн бул жашоодо эң керек болгон ден соолугубуз биз жеп жаткан тамак аш менен түзмө-түз байланыштуу экен. Байыркы Кытай элинин өз ооруңду тамак жеген табагыңдан изде деген макалы буга далил. 10-кылымдын аягында, 11-кылымдын башында жашап өткөн Орто Азиядан чыккан философ жана дарыгер Абу Али ибн Сина эгер адам ооруп калса, эң биринчиден ал жеп жаткан тамагына көңүл буруш керек деп айткан экен. Азыр тамак аштардын баары эле синтетикалык, көбүнчө жасалма жол менен жасалып аткандыктан алардын көбүнүн терс таасири организмге аябай күчтүү. Эмне дегенде көп туура эмес тамактануу, анан ошол эле бир түрдүү синтетикалык тамактарды көбүнчө колдонуу бул жүрөк кан тамыр оорулары, ашказан, ичеги, карын оорулары, же болбосо шишик оорулары, онкологический оорулар деп коебуз. Ошолордун пайда болушуна алып келиши мүмкүн да, ушул тамак аштын туура эмес пайдаланышы. Ошон үчүн мындай медицина тармагында иштеген дарыгерлер көбүнчө ушул оору менен ооруган адамдарда тамак аштарды дагы тамактануунун туура эрежелерин сактап, даже ошол ичип аткан, жеп аткан, кабыл алып аткан продукталарга дагы көп көңүл бурууга биз оорулууларга көп мындай сунуштарды беребиз. Зыяндуу тамак аштар жана алардын адамдын организмине тийгизген терс таасири жөнүндө гезит журналдарда, телевизор, радиолордо көп эле маалыматтар берилип келет. Бирок баары бир булардын күнүмдүк тамак аш жасоодо пайдаланбай кое албайбыз. Ачуу калемпир, маринадтар, горчица, уксус, томат соустары, кетчуп, майонез, ачуу же кычкыл приправалар тамакты даамдуу кылып, жештүү болуш үчүн колдонулат. Албетте булар тамактын даамдуулугун арттырганы менен курамдарында көптөгөн ар түрлүү химиялык кошулмалар, химиялык боёгучтар, канцерогендик заттар болгондуктан тамак сиңирүү органдарына терс таасирин тийгизип, алардын нормалдуу иштешине тоскоол болуп, көптөгөн оорулардын пайда болушуна алып келет. Анан ушул эле рядка кетчуп, майонез, соустар кирет. Майонез көп колдонуп атпайбызбы азыр? Ошо майонез дагы составында только май эле бар экен, калган бизге керектүү заты жок экен. Анын составындагы көбүнчө химикалык заттар, синтетикалык заттар. Мына кетчуп түрүндө кетчуптун составы менен майонез, соустордун составы бири-бирине окшош болушат экен. Ошон үчүн алардын таасири дагы ошол майонез кандай организмге терс таасирин берсе, кетчуп менен соус дагы ошондой эле терс таасирин берет экен. Картошка фриси, чипсылар, картошканын мындай түрлөрү ашказанга зыян алып келет. Чипсы углевод менен майдын аралашмасы, химиялык боёктор менен химиялык кошулмалардан турат. Азыр жаштар аябай көп колдонуп келет. Чипсы же болбосо көчөдө сатылып жүргөн баягы фастфудтар, гамбургер, ошолордун түрлөрү. Алардын составында синтетикалык канцерогендик заттар көп экен. Канцерогендик зат деген сөз бул организмге уулуу түрдө зыян берет, анан шишик ооруларына алып келиши мүмкүн кийинчерээк. Азыркы учурда студенттердин гана эмес, шаарда жашагандардын да күнүмдүк жашоосунда кенен орун алган фастфуд англис тилинен которгондо тез тамак дегенди билдирет. Кыргызстанда фастфуд азыктары 90-жылдары пайда болгон. Азыркы күндө шаарыбыздын көчө бойлорунда абдан көп. Фастфуд азыктарынын баасы арзан, тез даярдалат жана басып баратып эле жегенге ыңгайлуу. Бирок курамында холестерин, химиялык кошулмалар бар үчүн ден соолукка зыян алып келет. Гастрит жана ашказан жарасын пайда кылат. Кыргызстан эркиндикке чыккандан бери батыштын көп жаңы нерселерди кошо келди да. Шаурма, хот-догтор. Бул тамакты өзгөчө жаштар көп жейт, студенттер, анан мектеп окуучулары. Алар жеген менен батыштан бул мода болуп келгени менен анын көп пайдасы, зыян жагын көп билбейт да. Адам деген эч нерсеге көңүл бурбай, бир жерде отуруп алып, жакшы сиңиш үчүн бир жерде отуруп жеш керек да. Ал тамакты жүгүрүп баратып, басып баратып, же башкага көңүл бөлүнүп атып жеген тамак эч качан сиңбейт. Тамак сиңбегенден кийин ашказан оорусуна алып келет. Андан баары эмнеге бизде азыр толуп кеткен кишилер көбөйүп атат. Толуп кеткендердин себеби да бирден бири ушул.
басып баратып жеп аткан тамак сиңбей эле ошого толуп кеткенге алып барып атат да. Адамдын толуп кетиш, семирип кетиш деп коебу. Эми алар деген жеп аткан бул кандай убакта, кандайча жасалып, кандай жерде даярданганын билишпейт да. Ошон үчүн биз бүгүн анализге алып кеттик. Болгон тамактардын баардыгынчы. Андан кийин бир басардан кийин билинет эмне чыгып, ичинен эмне койгонун. Ушул убакытка чейин гамбургерден улангандар бир топ эле көбөйгөн. Анын ичинен гамбургерге кошулчу котлеттин курамындагы колибактерия көп себепкер болот. Колибактерия кадимки ичегинин бактериясынан мутация болуп, уу бөлүп чыгарат. Окумуштуулардын айтымында гамбургерге кошулчу же өзүнчө жей турган куурулуп жасалган фри картошкасында өтө көп канцероген бар. Ал түрдүү онкологиялык оорулардын булагы болуп эсептелет. Рак ооруларын караган дарыгерлердин айтымында да онкологиялык оорулар дал ушул туура эмес тамактануудан чыгат. Америка Кошмо Штаттарынын 54 миллион калкы гамбургердин айынан семирип кетишкен. Алардын 6% өтө толуп кеткендиктен ордунан тура алышпайт. Биз мындан бир жума мурун мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери менен жолугуп, алардын фастфуд азыктарын саткан өлкөдөн алар жасап жаткан азыктардын курамын текшерүү үчүн анализге алып кетишкенин билдик эле. Ошол анализдин жыйынтыгын билиш үчүн биз кайрадан бардык. Өткөндө павильондордон анализ албадык беле. Мына ошонун немеси чыкты, жыйынтыгы. Ошонун жыйынтыгы боюнча фастфуд деп коелук, жанагы булочканын ичине салынган эт, анан жана өсүмдүктөр менен сатылып атпайбы? Тест тамактарчы, тест тамак. Ошол тест тамактар анализ алгандан кийин жыйынтыгы чыгып, жыйынтыгы мындай болуп атат. Алган анализдин баары начар чыкты, баары начар. Алардын ичине арасына кошкон капустасы дагы, жанагы бадыраңынан дагы, жана этинен дагы ичкелте оорусун чакыра турган палочкалар чыгып атат да. Мен эмнеди айтып кетем, баарынан тең чыкты мамды. Анан бул эмнеди айтам, дагы бир жолу айтып кетем, өткөндө да айттым эле, дагы бир жолу айтып кетейин. Көчөдөн, жолдон, жанагы мүмкүнчүлүгү жок жерлерден фастфудтарды сатып алгандан, алып анан жегенден абайлагыла деп да, өзгөчө жаштарга кайрылат элем да. Дүкөндөрдүн текчесинде тизилген ар кандай түстөгү, ар кандай даамдагы газдалган суусундуктардын саны абдан көп. Газдалган таттуу суусундуктар канттын химиялык кошулмалардын аралашмасы. Аспартам аттуу зат кошулган бул суусундуктар суусунду кандыруучу эмес, чаңкоону дүүлүктүрүүчү болуп эсептелет. Мындан тышкары бул суусундуктардын курамындагы консервант катары колдонулган натрий бензонаты зат алмашууну бузуп, толуп кетүүгө алып барат. Диетологдордун айтуусу боюнча, мындай суусундуктардын ичинен эң зыяндуусу болуп Кока-кола эсептелет. Анын курамындагы ортофосфор кислотасы бир нече сааттын ичинде дат баскан мыкты тазалап коюуга жөндөмдүү. Ушундай кислотанын организмге киргенин эми өзүңүз элестете бериңиз. Мындан тышкары 1 литр Кока-колада 25 чай кашык кумшекер бар. Бул болсо кант диабетинин пайда болуу коркунучун жогорулатат. Жаштардын көп колдонуп жүргөн суюктуктардын ичинен лимонад, кола, же болбосо газдалган суусундуктардын баары кирет экен. Алардын составында аябай көп ароматизаттар бар. Бул ароматизаттар кийинчерээк буларды аллергиялык оорулардын алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн буларды ичээрин астында алар жөнүндө дагы ойлоп көрүш керек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык департаментинин маалыматы боюнча, Кыргызстандагы соода түйүндөрүндө жана базарларында сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн ичинен колбаса, сосиска, жүгөрү таякчаларынан, картошкадан жасалуучу чипсалардын курамында генетикалык жактан өзгөртүлгөн азыктар колдонулгандыгы аныкталган. Колбасный, копченый изделия деп коет, баягы колбасанын түрлөрү же болбосо копченый тамактар кириши мүмкүн экен. Эмне дегенде колбасанын 5% баягы особенно айрыкча баягы арзан баадагы колбасалар. Алардын 5% эт кармайт экен, эттен турат. Калгандары эти бул белок, организмге керектүү белок, а калгандары баардыгы синтетикалык түрдө ароматизаторлордон же болбосо жөн эле ошол бир заттар кошулуп, химиялык заттар кошулуп шишитилген түрдө анан элге тартууланат экен да.
ошон үчүн аларды дагы ошол составындагы ароматтар, ошол составындагы химиялык заттар организмге терс таасирин бериши мүмкүн. Ошолордун ордун алсын да, ошону да эске алыш керек. Мындан тышкары Кытайдан алып келинген тамак ашка кошулуучу жыпар-жыттуу ар кандай кошулмалардын курамында да мындай химиялык кошулмалар бар. Ошондой эле Америкадан келүүчү тоок эттер да генетикалык жактан өзгөртүлгөн азык-түлүк болуп эсептелет. Кыргызстанга алып келинген эттин 90% Америка өлкөлөрүнөн, 10% Кытайдан келет. Эми ушул изилдөөлөрдүн негизинде көбүнчө тамак аш заттарынан микробиологиялык талаптарга жооп бербеген азык заттар көп кездешет да. Бул боюнча айта кетсек, мына сүт азыктары боюнча айтсак, алардын микробиологиялык талапка жооп бербегендери 6,3% өтөзүп атат да. Мына ушул сыяктуу эле башка кондитердик азыктардан, ар кандай суусундуктардан ушундай талапка жооп бербеген учурлар да кездешип калат да. Ушул көзөмөлдөө объектилеринен сырткары биздин мынау департаментибиз, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти сырттан келген жана сыртка чыгуучу тамак аш заттарын дагы изилдөөдөн өткөрүп турат да, экспертиза кылып. Кытайдан алынып келинген туздалып, кургатылып жасалган штурвал деген балык жараксыз деп табылган. Бул боюнча аны комиссия түзүлүп, шаардык Бишкек шаарынын свалкасында жокко чыгарылган бул продукция. Ошондой эле мына Россиядан келген малютка деген балдардын кашасы дагы экспертизадан өтпөй, лабораториялык изилдөө боюнча жараксыз деп табылып, булар боюнча дагы санитардык көрсөтмөлөр берилип, бул продукциялар сатылбасын деген ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат да. Эми могу Кытайдан жакында эле суроолор да болуп атты, сиздерден башка жактан дагы. Мектептердин жанында ар кандай боекто боелгон конфеттер сатылып жатат, ар түстөгү деп. Мен адис катары айтам, врач катары, чындыгында ал кандай боекту кошуп атышат, эмне кылып атышат, бизден өткөн жок. Булар деген кандай жол менен келип сатылып калып атат, аны биз да жакшы билбейбиз. Себеби деген аларды алып келген жарандар бизге кайрылган жок. Бул ар боюнча биздин лаборатория изилдөөдө жүргүзгөн жок да, себеби кайрылуу жок. Анан бирок мен адис катары айтарым, сөзсүз түрдө ошончолук боекту кошуп аткандан кийин бунун зыяндуу аллергия чакыра турган жана башка ден соолукка зыяндуу заттар болушу мүмкүн деп эсептейм. Байкоочулар болсо сырттан кирип жаткан азык-түлүктөрдү сапатына, генетикалык жактан өзгөртүлгөнүнө карабай, өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынбай турганын айтышат. Анткени Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн мындай азык-түлүктөрдү пайдаланууга чек коюусу керек деп эскертет Саламаттык сактоо министрлиги.